функции уголов... Депутаттар, daha кимде суроо бар? Сөз берилет депутат Сатыбалдиев Элмурза Рахиевичке. Саламатсыздар. Мен мындай кылайын, мен башында ким катары келгеним айтып коеюнчу, мен бул комитеттин мүчөсү эмесмин. Мыйдам жактагандар билип алла. Менин добушум бул жерде жок. Бирок менде депутат катары, тергөөчү катары оюм бар. Мен түшүнүп турам, болгону мен 8 өзгөртүү киргизгенмин. Мага жумушчу топпу же мыйдам жактоочуларбы биринчи окуудан кийин убада беришкен. Элмурза Рахиевич, сиздин бардык сунушуңузду киргизебиз деп. Азыр комитеттин чечимин карасам, бир дагы сунушум өтпөптүр. Ага чоң рахмат. Эми менде суроо. Ушу комитеттин чечимин даярдаган, ушу менин сунушумун четке каткан ким бул жерде? Булар эмес. Ким жасайт ошону? Мен түшүнбөйт экенмин муну. Анан негиздеп дагы жазып коюптур. Мен азыр өзүм сунушум үчүн күрөшпөйм. Себеп дегенде, эгерде комитеттин чечимине алдын ала жазып койгон болсоңор, силер муну колдобойсуңар. Менде бир суроо. Урматтуу төрага, мен сизден суранганмын. Могу жумушчу топтун башчысы урматтуу Укушев Мурат Каниметович келсе жакшы болот эле деп. Ал келбептир. Себебин айтайын. Себеп дегенде, сиздерге таркатып бердиби, отделиңиздер же таркатпадыбы? Жерде Мурат Каниметовичтин чоң бир 10 барактан турган вообще реформа деген эмне, кылмыш саясат деген эмне деген өзүнүн аналитикалык запискасы турат менин колумда. Баягы 21-жылы мыйдамдарды өзгөртүүрдүн алдын жазса керек. Мен ушу кишиге алкыш айтып коеюн дедим эле. Чындыгында юрист деген ушул Мурат Каниметовичтей болуш керек. Мен түшүнбөгөн, мен билбеген нерселерди мага окуу катары мен ушуну куралданып жүрөм. Мага айтышат, могул жерде демилгечилер отурчу балам, бала. Демилгечилер мындай сөз бар экен, Элмурза Рахиевичке бирөөлөр даярдалып келип берет, аны окуп коет. Кечирип койгула. Мен ал жаштан, ал тажрыйбадан чыгып кеткенмин. Мен өзүмдүн акылым менен, өзүмдүн тажрыйбам менен бир нерсени айтам. Бирок мен мына Мурат Укушевдун жазганын аналитикалык запискасын мен курал катары өзүмө акыл катары кошууга даярмын. Ошон үчүн колуңарда болсо, эринбей прокуратура жөнүндө эмне деп жазганын окуп койгула. Мен ал суроо берип, сунушум жөнүндө талашпайм. Могул жерде эң чоңуңар ким? Тиги азыр мыйдам жактоочулар. Мен 1-2 суроо берип коеюн. Түшүнбөй да калдым, кимисине суроо бериш керек. Мен суроону жалпы берем, аны алып койдуң, буну алып койдуң дебейм. Бул алыныптыр, кетиптир. Анын эң негизгиси менин мурдагы кесиптештерим замечание жок. Биз макулбуз дегенде кат бериптир, ал Сүйүн Абдуллаевич окуп бердиңиз. Балким булар юристтер, чындыгында алдыда дагы көп жашоо бар, конституциялык сот бар, же болбосо 1 жылда коом өзгөртүп алабы деген үмүт менен жашагандыр. Бул прокуратуранын артка чегингени эмес, бул булардын силерге караганда адилеттүүрөөк, же болбосо силерге караганда жогорураак экенин билдирип, президенттин саясатына каршы чыкпаганы. Силер буларды тепкилебегиле. Эмнеге оозуңарда ачып отурасыңар? 25 барактан өзгөртүүлөр берипсиңер деп. Кетиринче азыр ушуларды рахмат деш керек. Мен да депутат болордун алдында, мен дагы элди кыдырып жүргөндө мен бир эле маселе айткам. Мен ушу президенттин келип калган президент саясатын колдогону мени шайлагыла деп. Мага бир дагы шайлоочум асфальт куруп бер, мектеп куруп бер, баня куруп бер деп мага айткан эмес. Мага бүт видео записьтерде бар. Эл менен жолукканымда ушу мамлекеттин саясатын колдо Элмурда. Президенттин саясатын колдо деп жөнөтүшкөн. Ошондуктан мен президент саясатына каршы чыкпайм. Мага өтө аянычтуусу, ушул мыйдамды көтөрүп келгендер могул жерде отуруп, мага окшогон кесипкөй, илимдүү, билимдүүлөр менен талашып отурасыңар. Мен ошого аянып атам. Ошон үчүн өзүңөр бир сыйра сүйлөшүп алып, бир мына күчтүү абыз чыгайлы. Президенттин саясатын колдоо деген андай эмес. Кимисине суроо берсем болот Сүйүн Абдуллаевич.
Жөн эле берип коеюнчу мына суроону кандай жооп беришет? Элнур Ракиевич, укушук боюнча биз ага айттырдык. Сиз бүгүн айтып калдыңыз 2 саат калганда. Ооба, Алмаз туура. Акунжанович жооп берсе керек, ал башка бир иш чарада экен, ошого келе албай калды. Ага биз жеткирдик. Азыр бүгүн бул жерде жооп берет министр Баетов келбей калды. Зарылбек уулу Алмазбек бул бүгүнкү ушу демилгечи топтун бүгүн ушул жетекчиси. Билесиздер да, бизге президентибиз Садыр Нуркожоевич кат жөнөткөн төрага Шакиевке. Демилгечи топтун курамына ким кирет? Ошо курамына кирген барлык жетекчилер бул жерде отурушат. Ал эми министр Баетов чек арада иш сапарда экен, эми чет жакта, ошого байланыштуу. Аны алмаштырса болобу, орун басары бул Сүйүн Абдуллаевич, менде мындай суроо да. Ошо министр Аяз Баетов не деп коет, руководитель группы дейт, туурабы, демилгечилердин. Ошол катта барбы, ал жок болсо орун басарлары келип жакташ керек деген. Бул Минюсттун мыйзамы эмес. Ал Швецияда экен, Швецияда иш сапарында. Мага да кирип кеткен комитетке. Катын биз тиркедик, депутаттардын. Макул, мен суроомду бере берейин, силердин убактыңыздарды албайын. Уголовное преследование, же болбосо кыргызча кылмыш кылгынтык дегенди кандай түшүнөсүз? Каалаганын жооп берип, этият жооп берип. Айтып атпайбы, баары колдо издеп отурат бардыгы. Ал силер өзүңөр бузуп албагыла өзүңөрдүн кыймыл аракетиңер менен. Макул, мен айтып коеюн анда. Рухсат болсо, Элнур Ракиевич. Айтылды. Конституциянын ошо 105-чи беленесинде көрсөтүлгөн бул прокуратура органдарынын Жок, кылмыш кылгынтык, же болбосо уголовное преследование деген эмне түшүнүктү айтчы, юридикалык түшүнүктү. Как понимаете понятие уголовное преследование? Уголовное преследование – это совокупность, можно сказать, процессуальных действий, направленных на раскрытие преступления. Ну, молодец. Экзамен тапшырдың. Ошол 105 статья прокуратура жөнүндө мен номерин билбейт экенмин. 105. Ооба, ошо прокуратура. Ошо 105-те Конституцияда, эл кабыл алган Конституцияда жазылып турат. Прокуратура органдары кылмыш кылгынтыгын жүргүзөт. Эми суроо, тергөө кылмыш кылгынтыкка киреби, кирбейби? Кирет. Кирет. Болгону бир бөлүмчөсү. Бир этабы болуп кирет. Мына азыр Конституция баш мыйзам, ошондо жазылып турат. Прокуратура кылмыш кылгынтык жүргүзөт. Анан биз албатабыз. Туурабы? Ооба. Ошондо могу жерде Конституция деп прокурорлорго үйрөтпөй беле. Ушундай болуп калды деп коюп отура берсеңер, колдойт мына бардыгы. Эми прокуратуранын өзү кылмыш кылгынтыкта экиле функциясы бар. Же тергейт, же болбосо тергөө тобун тузуп өзү жетектейт. Силер тергөөнү алдыңар. Албатабыз. Буюрса эртең мен дагы добуш берем, алабыз. Буюрса. Эмнеге мына эки функциясын тең алып коюп атасыңар? Мен өзгөртүүмүн бирөөсү ушул эле. Силер ал жооп бере албайсыңар. Мен муну ушу комитеттен, ушу проекттин жазган баладан сурайын дедим эле. Прокуратура дегенди биринчи түшүнгүлө, окугула, бул эмне экен? Петр Первый 300 жыл мурун эмнеге түзгөн буну? Андан барып мына биз канкор дейбиз, тиги Сталиндин айткан сөзүн окугула. ООНдо, баягы Еврокомиссияда эмне деп айтылган окугула. Мына Мурат Канымет ошолордун бардыгын жакшы жазып коюптур. Ошончу келбейт ал киши бияка. Эмнеге деп бир суроо да, жооп берилечи. Эмнеге эки болгону эки функциясынын бирөөсүн албай экөөнү тең алып койдуңар? Мейли, жооп бербей эле койгула, мен муну балким тарых үчүн. Анын эң негизги суроо. Тергөөнү милицияны тиги тергейт, ГК муну бул тергейт деп атасыңар. Мейли, тергеше бериңер бири-бириңер менен. Анан могу жерге тиги терроризм менен каршы күрөш, тиги бу дегенди мына комитетте айтыштын кереги жок. Анын баардыгыбыз билебиз. Укук коргоо органдары бөлүнгөндө улуттук коопсуздук кызматына жана коомдук тартипти сактоочу МВДга бөлүнөт.
МВД өзүнүн коомдук тартибин сактап кетип атып, ачылган кылмыштарды тергейт. Ошол эң основной функциясы. Өзүнүн МВД өзүнүн жаратылышы боюнча берген функциясы коомдук тартипти сактоо. Коомдук тартипти сактап кетип атып, бузулган кылмыштарды ачса, бардыгын тергейт. Анын ичинде балким коррупциондук да кылмыш болушу мүмкүн. Улуттук коопсуздук кызматы өзүнүн улуттук коопсуздук кызматка шек келтирген кылмыштарды ачып кетип атып, ошолорду тергейт. Ушулардын да жалпы орусча айтканда основной функциялары. Азыр основной функцияңардан да четтеп калбайсыңарбы деген коркунуч туулабы силерде же туулбайбы? Тергегиле, тергөөчүлөр күчтүү болот. Бирок өзүңөрдүн негизги функцияңар калып кетпейби? Алишер мырза туура айтты. Бардыгыбыз баягы коррупциялык же ушундай кылмыштарга кетип калдык деп. Тоогурдаганды ким тергейт? Шеше урдаганды ким тергейт? Силер ал бардыңар кызыгып кетесиңер ошо экономикалык кылмышка. Менин коркконум, менин чочуганым ушул. Мен прокуратурага болушканым жок. Мен мамлекетке болушуп атам. Мамлекеттик түзүмгө бул целый чоң институт 300 жылдан бери келаткан. Прокуратура органдарынын кызматкерлери кылмыш жасаган учурда кайсы орган тергейт? Ошону кайереңерге жазып алдыңар? Мен окуганым дагы жок. Кандай? Кимге бердиңер ошол укукту? Силерди көдөмөлдөөчү органдын кызматкерлери кылмыш жасаса ким тергейт? Ошого мага жооп бергилечи. Жок, замминистр сиз жооп бериңиз. Сиз экенсиз башчы. Азыр бул экөө кызыктар тарап жооп берип алып, дагы мындай ачуубузга тийип алышы мүмкүн. Элмирза Ракич, бул жерде последственностун караш керек болот. Силер карабашыңар, силер жатка билишиңер керек. Силер сунуш менен келип атпайсыңар. Аны мен карабай койсом болот. Прокуратура кызматкери тарабынан эгер кылмыш кылынган болсо, анда ошол кылмыштын жагдайын карап, анан ошол последственность кайсыл органда болсо, ошол орган тергейт. Негизи. Кандай деген ал? Жок, ушуну тактап берди. Менин дагы бирден бир сунушум Сүйүн Абдуллаев. Ушундай болгон. Прокуратура кызматкерлерин кылмыш жасса, анда аскер прокуратурасына бергиле деп. Буну да четке кагышыптыр. 8 сунуш. Болгону 8 сунуш. 8 сунуш мыйзамдуу, мен аны билем. Мен дагы айтып коеюн, мен могу концепцияңарга каршы чыкканым жок. Мен дагы бир ирет кайталайын, мен дагы силерге окшоп колдойм деп отурам. Бирок экөөбүздүн колдогонубуз башкача болуп атат. Ким тергейт? Ошого жооп берилечи. Мына прокуратура кызматкерлери кылмыш кылды. Ким тергейт аны? Кантип тергейгенден кийин азыр айтат, мен укмка мен тергейм дейт. Бул кылмыш болсо МВД мен тергейм дейт. Көзөмөл кылуучу органды кантип тергейсиңер? Мен айтпай эле коеюн, президент жөнүндө, Гүл Акматкулова айткан министрлер жөнүндө. Аларды мейли бөлүшүп алып тергегиле. Вот именно прокуратура жөнүндө сөз болуп атканда ким тергейт? Ошону кимге кошуп коелу? Же макулсуңарбы аскер прокуратурасына берип коюшка? Макулсуңарбы демилгечилер? Же талашасыңар барып туруп, мен кылмыш ачып алайын деп туруп, прокуратуранын алдында аңдып турасыңарбы? Качан бул чыгып алып туруп мас айда берет, качан бул чыгып алып туруп бирөөнү сабап коет, качан бул акча урдап коет деп. Мен суроо берейин сиздерге, макулсуңарбы аскер прокуратурасы ушу прокуратура кылган кылмышты тергесин дегенде? Бирден айткылачы, макулсуңбу? Тергөө практикасын жүргүзгөн бул өкүлдөр жок. Өзүңүз айтыңыз, сиз демилгечилердин чоң болуп келип атасыз. Менин пикирим боюнча бул жерде последственностька көңүл буруш керек. Менин пикирим боюнча ошондой. Последственность деген нерсе жоголду? Жок. Последственностьке только экөө эле калдың. Кайсыл берене, кайсыл укук коргоо органына кетсе. Сүйүн Абдуллаев, сиз макулсузбу менин мына бир сунушум менен? Прокуратура органдары, ошол эле аскер прокуратурасы кылмыш кылса ким тергеш керек? Эми урматтуу Элмирза Ракиевич, эгерде прокуратура кызматкер урлук кылса, МВД тергейт. Ушундай да, мен жооп берем. Эгерде урлук кылса, прокуратура эгерде ошон үчүн баягы бул Алмазбек Алмазбек деп туура айтып атат, ар ким бөлүнгөнүндө байланыш болот да. Мени макул, мен түшүндүм силерди. Атак сиздики туура. Алишер ГКИМдин сотрудниги, сиз МВДнын сотрудниги болуп, Элмирза Ракиевич, экөөң бири-бириңе пас берип отуруп, мен
өзү аскер прокуратурасы тергейт. Өзү жана жогоруда айтып кетпедик бизчи. Аскер кызматкерлер аскер прокуратурасы тергейт деп. Ошондойбу? Минюс. Туура. Ошондой. Ооба. Анан эгерде уурлук кылса, бул последственность МВДга кетет. Ал тергейт. Ооба. Прокурордун укугу бар, алып туруп тергөөнү берип койсочу, тиги военный прокуратурага. Ким? Уурулук кылган прокурордун делосын алып, военный прокурор берип койсочу, прокурор. Эми бул практикада каралат да, прокуратура көзөмөлдөөчү. Ошону четко жазыш керек Бул да. прокурор системасы толугу менен калып атпайбы, Элнур Заракович. Мен тергөө функциясы гана алынып атат бул жердечи. ошондуктан макул, азыр өзүңүз дагы мени суроого чыгардыңыз да. Ал тергөө кылмышын, тергөө кандай жүрүп жатат, толук акылуу, ал көзөмөлдөйт аларчы. Прокуратура, мен баягы айтып кеттим, же тергеш керек, же тергөө топту жетектеш керек. Буну эмне негизи менен жок кылдыңар? Мен муну опять стенограмма үчүн гана айттым, силер жооп берет, же мени ынандырат деп айтканым жок. Менин сунушумдун 8-inin экөөсүн жазуучу. Або калгандары майда чүйдө, тиги баягында зам министр мырза генерал айтпадыбы, кылмышты кошуу жана бөлүү дегенди тергөөчү кыла берет, анан прокурор жакпаса указание берип коет. Мен ошону суроо берип койчу, указанияны аткарбай койсо прокурор эмне кылыш керек? Жолдош генерал, Эркебек мырза. Мына мен прокурорум, мен кылмыш бөлүнсүн деп турам дагы, мен указание жазам, сиздин баягы мага жооп берип, мен убактым жетпей калбадыбы? Сиз аткарбай койдуңуз. Прокурор эмне кылыш керек? Сотко кайрылсынбы? Мындай аткарбай койгон болбойт го, Элнур Заракович. Болбойт эмес, адам. Болбосо, анда тергөөчүнүн астырайын деди, башка тергөөчүгө берет. Ал тергөөчү кылбай койсо эмне кылсын? Ал болбосо освобождение кирет тергөөчү, бошотуу. Жок, освобождение кылбай койсо начальник эмне кылсын? Ошончу көзөмөл деген функцияны силер тергөө функция менен алмаштырбагыла. Бул прокурордун түздөн-түз көзөмөлдүк функциясы. Кылмышты алып кыскартып, токтотуп, бөлүп, кошуп, силер ошондой жок кылып коет атпайсызбы? Сиз багында туура жооп бердиңиз. Ооба, прокурордун көрсөтмөсү бар. Көрсөтмөнү аткарыш керек. Аткарбай койсо эмне? Ага жооп бере албайсың. Аткарбай койсо тергөөчүнүн жумуштан алып салып атпайсызбы? Прокурор Андай прокурор жумуштан ала албайт. Тергөөчүнүн жумуштан алып салып атабызбы? Сиздин көрсөтмөлөр менен представление жасаган. Мен убакытты көп созбой, мен могул жерге айттым го, мен комитеттин мүчөсү эмесмин, менин добушум өтпөйт бу жерде. Просто каалоомда эми мына карагыла. Тергөөчү деген түшүнүк бул өз алдынча процессуалдык фигура. Макулсуңарбы? Самостоятельный процессуальный фигура. Бул УПКда турат. Азыр тергөө бир аскер кызмат, бир аскер ведомствога, бирөөсү полуаскер ведомство, полувоенный деп коет милицияны, туура, мен түшүнүгүм боюнча. Аскер кызматында эң жогорку мыйзам, Конституциядан кийинки мыйзам устав о прохождении военной службы дейт. Ошол жерде аскер кызматкери өзүнүн начальнигин буйругун так жана туура аткарыш керек. То есть так точно. Өз алдынчалык деген болобу ошондо, же болбойбу? Өзүңөр ойлогула, буга дагы жооп бербегиле. Жооп бериштин кереги жок. Бир гражданский орган бул прокуратура болчу. Мен уже тергөө прокурордон кетти деп сүйлөй берейин. Ошол жерде өз алдынчалык тергөөчүнүкү көрүнгөн, билинген и болмок. УПК боюнча. УПКдан устав вооруженных сил. Бул жогору турат булар үчүн. Тергөөчү самостоятельность деген так точно менен болбойт. Указанияны аткарбай коет. Ошентип айттым, указанияны аткарбай койсо эмне кылыш керек прокурор? Ошондуктан ол сунушту дагы кошуп койгула. Эгер кааласаңар, урматтуу комитет. Анан мен дагы эле көрө албай атам, менин сунуштарым четке каккан бир сотрудникпи, комитетпи, кимиси болду ушун бир көрүп таанып коюнчу, жогорку кеңеш ушундай кыйын билимдүү балдар бар экен. Бир көрүп койсом болобу, Сүйүн Абдуллаевич?
Могу жигит деп көрсөтүп коюңузчу. Сиз жазган эмессиз билем мен. Комитеттин мүчөлөрү да жазбайт. Буну отдел жазайт. Чогуу каралат да, бир адам карабайт да. Жок, чогуу жазбайт. Мен деле депутатмын го, билем го кандай жазат. Бир көрүп эле коеюнчу, мага келип бир кеңешип койбоду. Элмир Акиевич, сиз ушундай чала сабат юрист элеңиз, чала сабат прокурор элеңиз, мен сиздикин оңдоп атам деп келсе, мен түшүндүрүп жаздырып жатып берем. Жо, мен эртең койбойм муну. Мен эгер комитет колдобогон чечимди, мен эмнеге мен эрте мен бүтө элекмин, менин акырында дагы бир сөзүм бар. Сөз берилет Элнур Зараковичке. Менде суроо деле жок, мен тиги дагы эле түшүнбөй атам. Менин сунуштарым кандайча четке кагылып калды, эгер комитет 2'де башталды, анан ушуну талкуулай албайлы эмне эртең сессияда могу мыйзам жакшы өтүш үчүн. Мен мисалы үчүн бир драконский жоксо бир айванча сунуш бергеним жок. Мен өзүм Бөлүм башчылар, сиздер бердиңиздер кагаз жүзүндө. Биз Элнур Зараковичтин сунуштарына жооп бербедик беле. Кагаз жүзүндө бербедиңерби? Материалдар берилген, таратылып берилген. Сунуштарына жооп катары бердиңиздерби? Комитеттин корутундусунун долбоору берилген. Материалдар менен. качан бердиң, айтчы. Азыр эмненин себебинен аткылайын деп койдуңар? Ал жерде баягы Гүль Акматкулдун айткандай эле конфликт интерес тиги бу өзү конфликт интерес деген түшүнүгүн билесиңерби силер өзү? Мен 8 сунушумду эмне деп негиздеп аткылайын дептиңер? Же мына жерден добушка койгула. Элнур Заракович, 1,5 парак жазылган, сиздин ар бир сунушуңузга жооп беретинде. Жо, берилген жок мага. Сизге бөлүм бериш керек болчу, бирок комитеттин корутундусунда жазылуу. Таанышып алсаңыз болот. Жо, ошону таанышып түшүнбөй атпайм, мага түшүндүрүп бергиле деп атам. Азыр жөн эле аткылайын деп койдуңар. Нурбек Өмүрбекович туура айтты, биз азыр комитеттин корутундусун добуш коебуз, андан кийин сиздердики. Эгерде комитет өтпөй калса, Мына Сүйүн Абдуллаевич, биз өзүбүздүн туура эмес иштегенибизди айтып атпайбыз. Азыр могул жерде талкууланып, андан кийин комитеттин корутундусу деп жогорку кеңешке чыгылы. Меники буга жетпей туруп, комитетке жетпей туруп бир балдар алып коюп атпайбы? Жок, сиздики негиздүү. Биз азыр бербейсиңерби? угуучулар угат. Эмне берген жоксуңар? Жок, аны талкуулаш керек бул жерде. Эмнеге алынып калды? Элмир Акиевич деген киши ушундай сунуш берди эле. Ошону депутаттар деп туруп талкуулап коюш керек. Мемлекетчилер, силерде жообу барбы? Элнур Зараковичтин сунуштары боюнча. Жок, булар билбейт дагы да менин сунуштарымды. Кандай билет? Комитет билет аны. Комитеттин отделы. Жок, комитет чогуу эметкенде, комитетке жооп бербейсиздерби? Бөлүм башчы. Элнур Заракевич, бул комитеттин чечиминин долбоору сиздин жардамчыңызга кечээ берилген, сиз сурап атат деген материалдар менен кошулуп. Ошол жерде себептери жазылган. Эмне себебинен ким менен талкууладың, айтчы мага, суроо берейин. Көрдүм Чечимдин калдым. долбоорунда ошо көрсөтүлгөн бардыгы. Я ким менен талкууладың аны? 5 күн, 3 күн мурун берилген нерсени ким менен талкуулап отурдуң? Комитеттин бөлүмү чечимдин долбоорун даярдап берет, ал эми чечим кабыл алуу бул комитеттин мүчөлөрүнүн. Жок, ошо чечимди ким менен талкууладың? Эмне негизинде жок деп жазып бердиң? Урматтуу Элнур Заракович, сиздин сунуштарыңыз бардыгы мыйзамга таянып, анан комитет чечим чыгарган. Жок, макул, ошону ким менен талкуулады? Комитет Ким менен? Мен талкууладым, мына. Жок, азыр комитет азыр өтүп атпайбы? Жок, сизге бир кагаз жүзүндө аны окуп берсең окуп берейин, азыр бардыгынча андачы. Баяктан бир сөз ушудан болуп атпайбы? Сиз берип атпайсызбы мына? 1 саатта бердиңиздер суроонучу. Сизге кеңири убакыт берилди мына. Сиз бердиңиз суроону. Биз мыйзамга такап туруп берип жооп берип атабыз сизге. Кечирип коюңуз. Мен айттым. Ким менен талкуулады буну деп атам. Сиз комитетте талкуулады. Комитет бүгүн башталды го. Бүгүн талкуулап атпайбызбы? Кагаз жүзүндө сизге бердик. А комитет бүгүн талкуулады, сурообузга жооп берип атабыз, тиешелүү органдар бул жердечи. Жок, силер айтып атпайсыңар. Четке кагып койдук деп атпайсыңар. Ошо кандай четке кагып? Сиз баягыдан бери берип атасыз го демилгелчи топко сурооңузду. Жок, мен алды өзүмдүн сунуштарым боюнча бергеним жок. Мен жалпы саясат, мамлекеттүүлүк, урматтуу Элнур Заракович, сунуштарыңыз боюнча мен буларга. Сиздин сунуштарыңыз боюнча сөз болуп атат да. Бул жерде сунуштарыңыз боюнча биз келдик комитетке. Сиз сунуштарыңыз боюнча сөз башташыңыз керек болчу. Саясаттын кереги жок, биз мыйзам долбоору бул жердечи. Бул саясат эмес, Сүйүн Абдуллаевич. Экөөбүз саясат кыла албайбыз. Биз саясатчы эмеспиз. Жок, сиз айтып атпайсыз, саясат жөнүндө сүйлөп атабыз деп атпайсызбы? Бул мыйзам долбоорунча сөз сүйлөп атабыз да бизчи. Анда эмне добушка коесуңар менин сунуштарымды? Добуш коебуз да. Сиз айтып атпайсызбы? Комитет чечиминде жок экен, алып коюптур деп. Жок, мыйзамга такап
таянып сиздикин алып койдук. Сиздин сунуштарыңыз өткөн жок мыйзамга таяп. Биз ойлоп чыгарып биз алып койгон жокпуз. Жок, Мыйзамга аны таяп азыр өзүңүз айтасыз, азыр талкуулап атабыз деп. Кандай буга чейин алып койдуңуз? Сиздин сурооңузду талкуулап атабыз, берген сурооңузду. Сиз сунушуңуз боюнча суроо беришиңиз керек болчу да баягыдан беричи. Же бердим го экөөсү боюнча. Эми жобуктуңуз. Жобукканым жок. Аны мына добушка салгыла. Азыр добушка салабыз, добушкадан ошондо көрөбүз. Өтсө өтөт, өтпөсө анда бул депутат, ар бир депутат өз иши ар бир жыйын боюнча. Сыналыч, мен дагы айтып коеюн. Кийинки сөз берди депутат Жамурчу Эмилбековичке. Рахмат, Сыналыч. Сөзүм жыйынтыктагы жетишпей калдым, бөлүп койдуңуз. Мен бул жерде мыйзам алкагында гана сүйлөп атам. Болгону мен сунушумду бердим. Жөн эле берген жок. Мен да тергөөчү болуп иштегем. Ошон үчүн алардын көйгөйүн билип, баарын анализдеп туруп мен сунуштап атам да. Мыйзам алкагына бир да чыккан жокмун. Экинчиден, буга чейинки топ иштеп, анализдеп, ушул жерге урматтуу президентибиз берген демилгени колдоп атканда мен да колдойм деп кесе айтып коеюн, анан кайра дагы башкача маалымат кеп калбасын. Болгону сунушумду бердим, Сыналбайчы. Анан мындай айткандан кийин аягына чейин угуп койсоңуздар, Сурандыч. Кесип койгон туура эмес көрүнүш болуп калып атат да. Рахмат. Бөлүп койдуңуз, бөлүп туруп жооп берип коюңуз. Кыскасы ошол, рахмат. Дагы кимде суроо бар? Урматтуу депутаттар, анда талкуунун жыйынтыгында комитет төмөнкүдөй корутундагы токтолду. Биринчи, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркочо Жапаров тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоору жактырылсын жана келип түшкөн сунуштарды эске алуу менен экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Экинчи, мыйзам долбоорун Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин отурумунда кароодо төмөнкүлөр баяндамачы болуп аныкталсын. Биринчи, комитеттин корутундусу боюнча комитет төрагасы Өмүрзаков, мыйзам долбоору боюнча юстиция министри Баетов. Үчүнчү, ички иштер министринин орун басары Ашир Хаджаев. Төртүнчү, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Разаев. Бул мыйзам долбоору боюнча Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин отурумунда Кыргыз Республикасы баш прокурору Зулушев чакырылсын. Урматтуу бөлүм, өткөндө да биз белгилеп кеткенбиз, биринчи концепциясы кабыл алган кезинде мына азырда бир канча сөз пайда болуп атат, башкы прокурор эмне жок депчи. Жеткирип коюңуздар кагаз жүзүндө дагы макулбу. Урматтуу депутаттар, биринчи, экинчи маселени сунуш болгон бир кароо, азыр мен биринчи маселени добуш коем. Корутундун долбоорун ким добушка, ким макул? Рахмат, толук менен колдонду, каршы жок, чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алып Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталат. Күн тартибинде экинчи маселе, бул да бирге карап өттүк. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич, баяндамачы Өмүрзаков. Аталган мыйзам долбоорунда чогуу карап кеттик. Мен корутундуга токтолсом, корутундуга төмөнкүдөй. Биринчи, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана келип түшкөн сунуштарды эске алуу менен экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Экинчи, бул мыйзам долбоору боюнча Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин отурумунда төмөнкүлөр баяндамачы болуп аныкталсын. Комитеттин корутундусу боюнча комитет төрагасы Өмүрзаков, мыйзам долбоорлор боюнча юстиция министри Баетов, ички иштер министринин орун басары Ашир Хаджаев, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Разаев. Үчүнчү, Жогорку Кеңеште жыйналышын ушул мыйзам долбоорун кароодо Кыргыз Республикасынын баш прокурору Зулушев чакырылсын. Урматтуу депутаттар, корутундун долбоорун добуш коем, добуш бериңиздер, ким макул? Каршы жок, рахмат, чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталат. Урматтуу чакырылгандар, биринчи, экинчи маселе боюнча Мен сунушумду добушка коем дедиңиз го. Сиздики өтпөй калды да. Өтпөй калды. Комитет толук менен колдоду. Эгер комитет өтпөсө коебуз да сиздикини. Комитет толук менен колдосо кандай коебуз? Эми өзүңүз юристсиз го. Жок, мен ошо юрист үчүн айттым. Жок, азыр комитет толук менен колдоп атса кандай коебуз азырчы? Жок, бөлөк коебуз дедиңер. Комитеттин корутундусуна чейин коюп койбойсуңар анда. Элмурзакиевич, эми регламентти биз сактайлы, мыйзам. Жүргөнбөч, регламентти жакшы билесиз. Эмне болду? Мен коюш керек беле азыр? Комитеттин чечими өткөндөн кийин депутат сунуштаган анын чечими коюлбайт, сунушучу. Эгерде өтпөй калса, анда экинчи сиздикин коет болчубуз.
Anı düşünüyorum Hüseyin Abdullah. Men tigi komitetin çeçimine karşı çıkarım yok. Siz ayıp atmayız bu jalpı deputattan düşkön sunuşlar menen koşu dep. Ошого girdi mi? Урматтуу Эмурза Ракиевич, комитеттин корутундусун добушка койдум. Комитеттин мүчөлөрү толугу менен колдоп берди комитеттин корутундусун. Сиздики өтпөй калды. Бул автоматик өтпөй калат сиздин эмеңиз. Урматтуу мындай да, эгер палатага чыкканда комитеттин чечими коюлат, комитеттин чечими өтпөсө Элмур Ракеевичтин сунушу коюлат. У меня не альтернативное решение. У меня дополнение всего лишь. Эгерде мен комитеттин чечимине альтернативный чечим берсем и сунуш берсем, ошону ушундай кылса болот. эми урматтуу Элмур Ракиевич, мыйзам боюнча биз иш алып баралы. Экөөбүз мыйзамды урматтап сыйлайбыз. Мыйзамда регламент ошем жазылган. Буну стенограмма үчүн, тарых үчүн айтып коет. Эң туура, сиздики туура, күйүп пышканыңызды абдан биз туура түшүнөбүз. Биз сизди урматтап сыйлайбыз. Канча жыл ушул тармакта иштедиңиз. Сизди Менен туура түшүнөбүз дедиңиз? Туура түшүнөбүз сиздичи. Күйүп пышканыңыздычы. Урматтуу депутаттар, анда үчүнчү маселеге